Kızlar секирип тепти. Ынтымак паркында кыздар менен балдар мушташты. Бишкекте Ынтымак паркында кыздар жигиттер менен мушташып кетишкен. Буга таштанды себеп болгон. Видео социалдык тармактарга жарыяланган. Кадрда жигит ичимдик бөтөлкөсүн машинадан кантип ыргытканын көрсөтүлгөн. Андан таштандыны алып кетүүнү суранат. Жигит бул өтүнүштү четке каккан. Жигиттин кызга жасаган оройлук мамилеси натыйжада мушташка алып келди. Саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, жана каналыбызда эң туура жазылуучулар катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы соң жак жагындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Уй сарайга кирбей калган үчүн аялын атып өлтүрдү. Аялы уйду сарайга киргизбей койгон үчүн атып салып 5 баласы жетим калды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар Нарын облустук сотунун өкүмүнө шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматта тергөө 2021-жылдын 19-майында соттолуучу Эрлан аялы Алтынайдын уйду сарайга киргизбегенине ачууланып бур токмокко алган. Ошондой эле жазалаш үчүн ИЖ 18 мылтыгын көтөрүп чыгып, коркутуп жатып атып алган. Аялы алган жаракаттан улам каза болуп калган. Эсине келгенден кийин кылмыш ишин жашыруу максатында түндө аялынын жүрөгү кармап каза болуп калганын айтып, жерге берген. Кыңыр иш 40 жылда билинет демекчи, акыр аялы киши колдуу болуп каза тапканы ачыкталып, сурак учурунда аялы өзүн өзү атып алганын айткан. Ал эми кийинки көрсөтмөсүндө Эрлан аялы кырсыктан каза болгонун айтып, башкача көрсөтмө берген. Ал коrodо олтурганын жана мылтыкты жүктөп жатканда Алтынай тарапка ок атканын түшүндүрдү. Ал эми куралын болсо каттатуу керектигин билбегенин айтып, мойнуна алган. Соттук психиатриялык экспертизанын корутундусуна ылайык Эрлан психикалык жактан соо эмес, андыктан иштин материалдары менен таанышкандан кийин Нарын облустук соту айыпталуучуну Жалал Абад облусунун Кызыл Жар психиатриялык ооруканасына мажбурлап дарыланууга жөнөтүү чечимин чыгарды. Ысык көлдө 3 унаа сүзүшүп, 31 жана 20 жаштагы 2 жаран каза болду. Дагы 8 адам ооруканада. Ысык көл облусунун Корумду айылында түнкү саат 00:07 чамасында Subaru Forester менен Audi A6 жана Mazda 626 үлгүсүндөгү унаалар жол кырсыгына кабылган. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 1990-жылы туулган эркек киши жана 2001-жылы туулган кыз каза болгон. Андан тышкары 8 адам ар кандай жаракат алган. Алардын 5-өө аял жана 3-өө эркек. Жабыркаган жарандар Чолпон Ата шаардык ооруканасына жеткирилген. Жерине номер 31 ОКБдан 3 куткаруучу тартылган. Коронавирустан да коркунучтуу оору катуу коркунучу жаралууда. Дүйнөлүк шумдуктуу кабарлар. Ысык өлкөлөрдө жугуштуу ысытма оорусуна айык кыз тартынан каза болгондор каттала баштады. Бул тууралуу Daily Mail жазып чыкты. Маалыматта Гвинеянын Гуэкуду провинциясында Эбола геморрагиялык ысытмасы бир нече жыл мурун диагноз коюлуп, ысык күндө өтө тездик менен жайыла турганын аныкташкан. Ошондой да бул ооруга кабылгандар өмүрү менен кош айтышат. Адам үрөйүн учурган Марбург ысытма жугуштуу оорусу Ангола, Конго, Кения, Түштүк Африка жана Угандада катталып келген. Азырынча бул ысытмага каршы вакцина жок. Марбург вирусун жуктуруу 88%га чейин өлүмгө учуроо менен ооруну пайда кылат. Бирок тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү менен кыйла төмөн болот. Биринчи жолу Марбург вирусу пайда кылган оору 1967-жылы Марбург менен Франкфуртта, Германия жана Белградда, Сербия синхрондуу чыгышынын натыйжасында аныкталган. Февраль айында Гвинеяда 2016-жылдан бери биринчи жолу Эболадан 4 өлүм катталган. Өлүмдөр түштүк чыгыштагы Мизерекор провинциясынын аймагында болгон. Батыш Африкада Эбола эпидемиясы 2014-жылдан февралында Гвинеяда башталган. Андан кийин өлкөнүн чегинен чыгып Либерия, Сьерра Леоне, Нигерия, Сенегал жана Малиге жайылган. Оорулар Европанын бир катар өлкөлөрүндө жана АКШда да катталган. Климаттын өзгөрүшүнөн улам көп өлкөлөр аптаптуу ысыкты башынан өткөрүп жатат. Ал эми бул ысытма оорусу да жайылып кетүү коркунучунда дешүүдө. Чыпалак Баатыр Бишкек шаарынын тазалыгына көмөктөшүү катарында шаардагы тазаланбаган аймактарды мэрге түз алып берүү долбоору менен иш алып бара баштаган. Бул тууралуу Facebook тармагына сүрөтү менен кошо жазып чыкты. Анда мына кече күнү үлгүлүү бол деген жаңы проекттин баштап, Бишкек шаарынын кээ бир мусору жайнаган кир райондорун текшерип иликтеп эскертүү берип карап чыктым эле.
Бүгүн болсо 5 километрдей 30 жылдан бери тазаланбаган арыктар тазаланып, ары жагында өзгөчө курулуш иштери башталып, элдерим ойгонуп баштаптыр. Шаарыбыз тазаланып, өзүм да жардамдашып, өзгөчө иштер башталды буйруса. Үлгүлүү болгула. Жакын арада бүт облустуу шаарларды тазалык иштери боюнча текшерип баштайм деп жазган. Бул постунан кийин кээ бир окурмандар анча болду бе, мэр Сарыбашевдин жардамчысы болуп албайт белең деп комментарий калтырганда жок эмес. Тим Кыргыз өлкөсүнүн Кабул шаарындагы элчилиги адаттагыдай ишин улантууда. Кыргыз өлкөсүнүн Кабул шаарындагы элчилиги адаттагыдай ишин улантууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, министрлик ал өлкөдөгү окуяларды, ошондой эле саат сайын өзгөрүп турган кырдаалдын саат сайын өзгөрүүсүн тыкыр көзөмөлдөп турат. Кыргыз өлкөсүнүн Кабулдагы элчилиги адаттагыдай ишин улантууда. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана элчилик Ауганстандагы убактылуу жүргөн кыргыз жарандары менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, алардын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле өз мекенине эвакуациялоо үчүн бардык аракеттерди көрүүдө деп жазылат маалыматта.